Өтө керемет. Өтө сонун 4 бөлмөлүү батир сатыкка чыгарылды. Амансыздарбы урматтуу тез кабардын көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар. Бүгүн биз сиздерге бул чыгарылышта Оштогу Ош районунда жайгашкан Амирстрой курулуш компаниясы куруп бүткөргөн көп кабаттуу үйлөрдүн экинчи блогунан 6 кабатынан сатыла турган 4 бөлмөлүү жалпы 117 метр квадраттуу ушул жаңыдан жаркылдап ремонттолгон ушул батирди тартып көрсөтүүдөбүз. Эгерде кимде-ким Ош шаарынан 4 бөлмөлүү же 3 бөлмөлүү батир издеп жаткан болсо, чамдаңыздар. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар. Караңыздарчы, ремонттору жаңы болуп, абрасы таза, адамды өзүнө тартып турган укмуш ремонттолуптур. Ар бириңиздерге мына ушундай жакшы квартиралар насип кылсын. Караңыздар, батир өз ээсин, кардарын күтүп жаткан учуру. Жетишип калыңыздар. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар. Эми сиздерге тааныштыра турган болсом, кире бериш жери бул жакта болсо ажатканасы жайгашкан, ата-энелер уктоочу бөлмө, детский комната, дагы бир детский комната, ал жагы студия, зал, конок бөлмөсү. Бул жагы болсо жуунучу бөлмө. Көрдүңүздөрбү? Апапакай аппак эшиктерди орнотуп, киргенде эле адамдын маанайын жаркылдата турган ремонт болуптур. Эми жүрүңүздөр, сөздү көпкө созбостон, көчө тараптан сиздерге даректи көрсөтөбүз. Кайсыл дарек аркылуу келесиздер, билип алыңыздар, андан кийин сөзүбүздү улантабыз. Жүрүңүздөр. Урматтуу достор, мен азыр Оштогу Исхак Разаков көчөсүнүн боюнда турам. Жанымда Акшумкар рестораны жана мейманканасы, андан ылдыйраак Дадабай ата чайканасы. Эми экөөнүн ортолугундагы мына ушул светофордон солго бурулсаңыздар, бул бурчта легендарлуу 16 кабаттуу үй. Ушунун астынан түз бара бересиздер, тетиги Амирстрой курулуш компаниясы курган көп кабаттуу үйлөрдүн экинчи корпусунан сатыла турган батир боюнча маалымат бермекчибиз достор. Жүрүңүздөр. Урматтуу достор, келгенден кийин бул жактан дагы кирсеңиздер болот, бул өйдө тараптан дагы кирсеңиздер болот. Кыскасын айтканда, мына ушул биринчи подъездден 6 кабатка чыгып бара бересиздер. Мынакей урматтуу достор, биз 6 кабатка дагы чыгып келип калдык. Кааласаңыздар тепкич аркылуу, кааласаңыздар лифт аркылуу дагы чыгып келсеңиздер болот. Жүрүңүздөр, эми лифттен чыккан жерин көрсөтөйүн. Бул жерде 2 лифт буйруса сиздердин кызматыңыздарда өмүр бою кызмат кылмакчы. Лифттен чыгып эле оң тарапка бурулсаңыздар, мына ушул бурчтагы 25 даректеги батир сатылып жаткан учуру. Брондолгон, бекемделген эшикти көрдүңүздөр. Ушул брондолгон эшик аркылуу кирип барабыз. Вау, керемет достор. Мага жакты. Сиздерге дагы жагат деген ойдомун. Өтө жакшы ремонттолгон, кыйла эмгек кеткен. Туура түшүнөсүздөр, бир аз баасы кымбатыраак болушу мүмкүн. Бирок сиздер өзүңүздөр деле ушундай эмгек кылсаңыздар, ошол баага келип калат. Анткени бул срочно сатылып жаткан учуру. Эми мен батир боюнча тааныштырайын. Башында айттым, 117 метр квадратты чарчить. Бул жери кире бериш жери. Келип мына ушул жерде олтуруп, батингиңиздерди кийип, кийимиңиздерди кие турган эмеректерден бери даяр экен. Сонун жайгашыптыр. Сонун ремонт болгон. Бул жагы чоң күзгү. Бул жагында болсо кийим-кечеңиздерди жайгаштырасыздар. Караңыздар, бүт бардыгы мына ушундай местаны жакшы пайдаланган да. Эми оң жактан баштай берели, кандай дейсиздер? Домофон иштеп турат мына. Биринчи эшикти ача турган болсок, бул жагы ошол даараткана, ажатканасы, күзгүсү, колу бет жуучу раковинасы менен вытяжка иштеп турат, кафелденген, таза, сонун тыкан. Эми экинчи эшикти ачып кире турган болсок, бул жагы ата-энелер уктоочу бөлмө, ремонту өзүңүздөр көрүп турасыздар, классикалык ремонттоо орун алган. Бул жеринде эми бүт бардыгы калат, ушул бөлмөгө ылайыкташтырылып жасалгаланган. Күзгүсү, тартмайы, бул спальня, бул жакта болсо дагы кошумча стулдары бар экен. Буюм тайым коюучу эмеректер бар. Бул жагы атайын коопсуздук эрежелери сакталган. Бул жерде мына темир решеткалар менен камтылган. Күн жылыганда чымын-чиркей кут кумуска кирбеш үчүн ушундай тор орнотулган. Бышык пластик 5 камералуу терезе орнотулган. Андан сырткары бул жагына келе турган болсоңуздар, өзүнчө бул кандай десек, каалагандай кылып пайдалансаңыздар болот, урматтуу достор. Эгерде сиздер чоң уста боло турган болсоңуздар, бул жагына душ туалет кылып алсаңыздар дагы болот. Себеби ата-энелер уктоочу бөлмөдө душ туалеттин болгону заман талабына ылайык. Көрдүңүздөрбү? Занавескалар дагы өзгөчө. Гармошка. Бул жакта эми гардероб кылып пайдалансаңыздар дагы болот, достор.
Эми бул жерде көрдүңүздөрбү, лампалар, чырактар дагы өтө сонун болуп орнотулган. Түнү жандырсаңыздар бөлмөгө өзүнчө көрүп берет. Так, кийинки бөлмөгө кирерден мурда бул жердеги килемдер дагы калат, эмеректер калат. Мына бул отопление батарейкаларын көрдүңүздөрбү, кышында жеңил кийимдер менен чыкканын үйдүн ээси айтып өттү. Бул дагы эң кымбат кабыргаларды коюптур достор. Батарейкалардычы. Экинчи, бул бөлмө балдар бөлмөсү кааласаңыздар, кыздар бөлмөсү кылып койсоңуздар болот. Узун туурасы болжол менен бир 5,5 3,5. Бул жагында дагы ошол коопсуздук эрежелери бүт бардыгы сакталган. Темир торчолор, темир решеткалар орнотулган достор. Бул жагында болсо жаш балдар ойночу аянтча, авто токтотмо жайлары уюштурулган. Эми жүрүңүздөр. Занавескалар тартылуу достор. Жаап коелу, караңыздар. Занавескалары менен, пардалары менен достор. Жакшы обой болбоптур, караңыздар. Аппак түстө. Өтө сонун көрүнөт экен. Жагып атабыз сиздерге дагы. Өз көзүңүздөр менен келип көрмөйүнчө сезим менен, сөз менен түшүндүрүш кыйын сезимдерди. Бул болсо дагы экинчи бөлмө, буну деле ошо балдар бөлмөсү же кыздар бөлмөсү кылып бөлүштүрүп койсоңуздар болот достор. Бул жагын өзгөчө моюш абойлор чапташтырылган, мраморный, классикалык ремонтто болгон лампалар жанып турат, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Заман талабы. Бул жерде дагы ошол занавескалар тартылуу достор. Жакшы. Ар бир терезенин түгүндө мына ушундай кымбат, сонун акыркы үлгүдөгү батарейкалар орун алган. Төшөктөр кетет. Мына ушул эмеректер кетет. Септеги эмеректер экен. Ушулар гана кетиши мүмкүн. Килемдерди көрдүңүздөрбү? Килемдер дагы иранский достор. Караңыздар. Бул деле кымбат достор. Андан кийинки акыркы бөлмөгө кире турган болсок, студия зал, конок бөлмөсү. Сиздер көрүп турган чоң экрандуу телевизор дагы калат. Караңыздар, бүт бардыгы пландын негизинде жасалган. Бул жагы болсо студия ашкана. Кааласаңыздар тосуп аласыздар. Кааласаңыздар ушул бойдон иштетсеңиздер дагы болот. Бул жердеги бүт бардыгы жашаганга даяр. Газ плиталары, раковина достор, идиш аяк жуучу, тамак жылыткыч, тамак бышыргыч, муздаткыч, бүт бардыгы мына ушундай лампалар менен кооздолуп жасалган достор. Бул жердеги идиш аяктар гана кетет. Өзү калат достор. Эми баасы метр квадратын айтайын, 117 метр квадрат, баасы метр квадраты $1300. Бир аз кеми болот. Сүйлөшүү жолдору каралат. Андыктан чамдаңыздар сиздерге насип кылса, панорамный вид дейин десем, мына 6-чы этаж экен. Айлана чөйрө жакшы эле көрүнөт экен достор. Караңыздар. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Жыйынтыктап жатып сиздерге жуунучу бөлмөнү дагы көрсөтүп коеюн, унутуп калбайын. Эшиктери дагы мына ушундай жакшы кымбат бышык эшиктерден экен. Эми өзүнө деп үйдүн ээси. Акча каражатын курулуш материалдарын эч аябаптыр. Болушунча кымбат жасатыптыр. Эми эмне себеп болгон? Акча зарыл болгонбу? Кыскасы срочно сатыкка чыгарылып жаткан учурда. Бул жагы болсо жуунучу бөлмө. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде парда тартылат, жууну бурчу, бул жерде стиральный машина орун алган, чоң күзгү. Бул жакта болсо кол бет жуучу раковина орун алган. Мына күзгүдөн өзүмдү дагы бир көрсөтүп коеюн, ошо быдылдап көп сүйлөгөн бала ушу мен болом достор. Анан көпчүлүгүңүздөр комментарий жазасыздар, көбүрөөк сүйлөп коесуң тиги бу деп. Бирок аларман адамга ар бир булуң бурчунан бери, икир-чикиринен бери толук так маалымат беришим керек да. Эми азыраак сүйлөп койсок, азыраак сүйлөдү дейсиздер. Ошон үчүн көбүрөөк сүйлөп, ушундай кылабыз да. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Сиздерге насип кылсын, ушундай ак үргө квартиралар ар бириңиздерге насип кылсын дейли. Дуа кылыңыздар. Жараткан өзү бир күн келип, кайсыл тараптан болсо дагы сиздерге ушу үйлүү болуп калышыңыздарга жол ачып берет деген ойдобуз. Эң негизги ниетти түздүңүздөр. Андыктан ар бириңиздерге ушундай үйлөр болсун. Көп бала чакалуу болуңуздар. Анан эми бул үйдүн документи так, даяр, эч кыжалат болбоңуздар. Мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын, лифт иштеп турат, генератор бар достор, свет өчсө дагы лифт иштей берет кадимкидей. Балдар бакчасына, балдар ооруканасына,
бүт магазин маркеттерге жақын достор. Эсалу паркы қаяқта десеңіздер, шықсаңыздар эле парк бар. Исхак Разаков паркы бар. Кыскасын айтканда, локация өтө сонун жерде жайгашкан. Жыйынтыктадык. Метр квадраты $1300 бир аз кеми болот. Варианттары жок, накталай акчага сатылат. Жакшы сунушуңуздар болсо, сунуштап көрө бериңиздер. Экран астына ээсинин номери камтылат, өзүңүздөр чалып толук маалымат аласыздар. Көрүшкөнчө. Кызматыңыздар табасы буюрса.